Бейиш нуру. Дүйнө. Тынчыбаган бул шарда канчалаган табигый кырсыктар болуп жатат. Адамзат адатынча алсыздыгын жарыя кылып, дагы бир ирет колунан эчтеке келбеген бир макулук экендигине ынанды. Баткен жергесиндеги Жалалабаддагы сел, башка аймактардагы кургакчылык, Европадагы, Кытайдагы селдер, АКШдагы, Индиядагы, Европадагы жер титирөөлөр, Кытайдагы кум бороону, торнадо, дегеле булардын баары адамзаттын жүрөгүн түшүрүп койду. Бул апааттардын алдында алсыз болгон адамда суроо туулат. Эмне үчүн мындай кырсыктар болуп жатат? Эмне үчүн адамзатка балейлер жаап жатат? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир хадисинде ушундай дейт. Бир коомдо сойкулук ачык эле жасалып жаткан кезде, жугуштуу оорулар, мурда эч катталбаган илдеттер жайылып кетет. Таразадан алдоо көбөйүп кеткенде ачарчылык, кризис күчөйт. Жетекчиликке залымдар келе баштайт. Зекет берилбей калган кезде болсо асмандан жамгыр келбей калат, кургакчылык каптайт. Эгер жан-жаныбар болбогондо такыр жаан жаабай коймок. Аллахка жана Расулуна берилген убадалар аткарылбай калганда, Аллах аларга сырттан душман жөнөтөт. Натыйжада алардын колундагы мүлк ошол душмандардын колуна өтүп кетет. Алардын жетекчилери Аллах жөнөткөн нерсени тандабай, аны менен өкүм кылбай калган кезде, Аллах аларга ички фитналарды берип коет. Чындыгында, бул хадисте азыркы күндөгү коомубуздун абалы сүрөттөлүптүр. Аллах Таала бизге берген сыйлыктардын, неаматтардын акысы бар. Ал шүгүрчүлүк келтирүү. Шүгүрчүлүк бул ооз менен эле Кудайга шүгүр деп айтып коюу эмес. Башкача айтканда, жүрөк менен шүгүрчүлүк келтирүү. Берилген сыйлыктарды пайдасыз ысырап жолдо сарптабастан, тескерисинче үнөмдөө, жакшылыкта колдонуу. Бирок биз шүгүр айткандын ордуна бузукулук кылуу менен Аллахтын газабын чакырып жатабыз. Жер бетиндеги бүткүл бузукулуктар бул жазага татыктуу бир амалдар болуп саналат. Биздин да үлүшүбүз бар анын ичинде. Башкача айтканда, каффарату зунуб. Каффарату зунуб бул биз инсандар, айрыкча мусулмандар билип-билбей кылган күнөөлөрүбүз үчүн бул дүйнөдө жазалануубуз. Башкача айтканда, Аллахтын каары, ошол эле кезде мээрими. Адамзат түшкө кирбеген күнөөлөрдү кылып калдык. Күн сайын бул күнөөлөр биз мусулмандар үчүн да нормалдуу көрүнүп калды. Ушул эле жерде Аллах Таала күнөөлөрүбүздү кечирүү, жеңилдетүү үчүн тиги дүйнөнүн азабына салыштырмалуу өтө жеңил жаза менен бизди тазалап жатат. Тиги дүйнөгө жетпей эле бул дүйнөдө жазаны өтөө чынында Аллахтын мээримдүүлүгү эмеспи? Ушул жерден кайра эле суроо туулат. Балейлер күнөөлөрдүн кечирилүүсүнө себеп болгон жаза болсо, анда эмне үчүн өтө көп күнөөлөрү болгон батыштыктар эле эмес, күнөөсүз же күнөөсү аз болгон мусулмандар атүгүл жаш балдарда бул балейлерге кириптер болууда? Биринчиден, Аллах Таала биз жогоруда айткандай мусулмандарды бул дүйнөдө эле жазаланып, акыретке таза кетүүбүздү каалап жатат. Ал эми батыштыктардын кээ бирлеринин күнөөсү ушунчалык чоң болгондуктан, бул дүйнөдөгү эч бир жаза ал күнөөлөрдү жууй албай калат. Натыйжада ал күнөөнүн жазалары акыретке калтырылат. Мисалы, биздин аталарыбызды да кошуп миллиондогон адамдарды өлтүргөн Сталинди бул дүйнөнүн кайсы жазасы толук жазалай алат? Дүйнөдө андай жазанын түрү жок. Демек, кичинекей кылмыштар айыл аймагында, балким аксакалдар соту аркылуу эле чечилсе, ал эми чоң кылмыштар республикалык, атүгүл эл аралык деңгээлдеги соттор аркылуу каралат, жазаланат. Ошол сыяктуу эле капырлардын жазасында чоң сот, акырет соту карайт, жазалайт. Экинчиден, бул дүйнө сыноо дүйнөсү. Эгер бүт эле кырсыктар капырлардын башына келип, мусулмандарга бирде бале келбей жүрө беришсе, анда сыноо акылмандуулугу болбой калмак. Бүт баары сыноосуз, сынаксыз эле мажбур динге кирип кетишмек. Негизи, сыноо аркылуу гана адамзаттын чыныгы магызы, касиети ачылууда. Сыноо болгондугу үчүн Абу Бакр разияллаху анху менен Абу Жахилдин ортосундагы айырмачылык деңгээл билинүүдө. Мусулмандардын ичинен каза болгондор шейит өкүмүндө болушат. Ал эми мал мүлкүнөн зыян тартса, анысы садака өкүмүндө кетет. Ыйык Куранда Аллах Таала бир гана ичиңерден зулумдук кылгандарга гана тийип эле калбаган бир фитнадан сактангыла. Жана билгиле, Аллахтын жазасы катуу.
Аяттын айтуусу боюнча бале бир гана залимдерге гана келбестен күнөөсүздөргө да келет экен. Бул жерден да ушуну байкасак болот. Кээде биз мусулмандар кайдыгерликтен же жалкоолуктан болуп жаткан адилетсиздик күнөө иштерге көз жумуп коебуз. Же болбосо тарапкер да болуп жиберебиз. Ошол учурда келген бале күнөө ээлерине гана келбестен тырнакча ичинде күнөөсүз деп аталгандарга да келет. Мусулман коому кээде диндин эрежелерин Куранга жана сүннөткө ылайыктап карманбай, тескерисинче жеке напсисине ылайыктап кармана баштаганда, мусулмандардын эң негизги милдеттеринен болгон өз ыйманын куткаруу, ошол эле кезде башкасынын ыйманынын куткарылышына аракет кылуу деген максаттан алыстаганда, жеке өзүн мактап элге атактуу кылуу, жалкоолук, кайдыгерлик деген сыяктуу руханий оорулар менен ооруган кезде залымдарга келген бале мусулмандарга да тиет. Натыйжада кайдыгерликтен суу чачкандай биз мусулмандарды ойготот бул балелер. Садака балени жок кылат деп айтат пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир хадисинде. Балее келелек, тынч бейпил жашоо учурунда Аллахты көп эстеген, акчалай болсун, убактысы менен болсун, аракети эмгеги менен болсун, көп садака кайрымдуулук кылуу бул чыныгы мусулмандын иши. Кээде малчылардын малдарына карышкыр тийип кетет. Дыйкандардын эгинин сел алып кетет. Демек, убагында зекети үшүрү берилбегендиги үчүн карышкыр аркылуу, сел аркылуу Аллах алып койду. Малыңа карышкыр тийбесин десең, эгиниңе сел куркакчылык зыян бербесин десең, зекетин чыгар, үшүрүн бер. Натыйжада малыңа, эгиниңе береке да келет. Бул бир гана дыйкан менен малчыларга гана эмес, бүткүл тармактагыларга, ар кандай бизнес ээлерине тиешелүү. Демек, кайрымдуулук бул эң ишенимдүү камсыздандыруу. Балелерге каршы калкан. Ролик Рисале Нур аттуу Курандын тафсиринин маанисинен алынды. Бейиш нуру.